Жакында Ак Кул ат майданында улуттук мергенчилик салттарын өнүктүрүү жана элди ынтымакка чакыруу максатында Санат Кумай Федерациясынын, Бишкек шаарынын мэриясынын жана Дасмия компаниясынын колдоосунда ынтымак фестивале болуп өттү. Эң биринчи жолу ушул Кыргызстанда, Бишкекте, Борбордо жер-жерден келишти. Жер-жерден келип, мисалы, Оштон да келди, ар жактан Ат башы, Нарын, Көл, Көлдүн күнгөй жагынан, тескей жагынан где-то 5 команда толук кандуу катышты. Анан азыр элдин пикири абдан жакшы болуп атат. Эми буюрса көрбөйсүң, бул нерсени көргөндөн кийин эми бул оштук туугандар бизге да уюштуруп бергиле деп атат. Эми 26-сында ошол жака уюштурабыз, анан жазында Нарынга уюштурган атабыз. Нарында толук кандуу ошол бул жаратылышта, бул жапайы жаратылышта ошол карышкырды, ошо таяганды ачык кое берип. Бүркүттүн ушул алгырлыгын, кыраандыгын, анан таягандын ошондой жанагындай бир маневрасы деп коебуз. Ошондой өзүнүн бул ыкмасы менен бүт толук кандуу ушул программасын ушу жазга Кудай буйрса пайдаланып толук кандуу көргөзөлү деп атабыз. Фестивалга өлкөбүздүн эң мыкты деп таанылган бүркүтчүлөрү, тайганчылары, кошчулары катышышты. Бул фестивалда бүркүт салуу, тайган салуу, кыз куумай, жаа атуу оюндары көрсөтүлдү. Ал эми фестивалдын ачылыш аземи улуттук ооз-эки чыгармачылыктын көөнөргүс мурасы манас айтуу менен башталды. Başlamasak bolabı, atalardın jomogун айтпай кетсек болобу деп. Мына манасчыбыз айткандай, кыргыз эли кылымдан бери мынандай жомоктогудай дүйнөдө жашап келатабыз. Агайын туугандар, кыргыз элинин каада салт, ырым-жырым, үрп-адат, санаттарынын баарын карап отурсак, бүт баары ушунчалык өзгөчө бийик ой менен, терең философиялык мааниси менен ойлонуп табылган. Бүгүн кыргыз элинде өзгөчө жакшы саамалык болуп турат. Кыргыз салтуу өнөрүнө кирген, чеберчилигине кирген, илгертеден ата-бабаларыбыз куш таптап, тайган таптап, жорго таптап, аңчылык кылып келген өнөрлөрдүн башын бириктирген, бүгүнкү күндө мына кыргыз элинде Санат Кумай эл аралык федерациясы жаралды. Буюрса, мына ушул федерация кыргыз салттуу өнөрүн, чеберчилигин көргөзүп дүйнөнү дагы бир жолу таң калтыра турган жердебиз. Илгертен ата-бабаларыбыз мына ушундай жакшылык чогулуштарда, курултайларда, жолугушууларда, чоң тойлордо ушинтип жакшынакай ынтымакка келип биригип, ошол салттуу өнөрлөрүбүзгө көз салып, сүрөң кылып гана ушунчалык бир өзгөчө күндөрдү кечирип келишкен. Куттуктоо сөздөр айтылгандан кийин Кыргызстандын ар тарабынан келишкен тайганчылар, бүркүтчүлөр, кушчулар эл алдынан салтанаттуу жүрүш менен өтүштү. Бишкек шаары, андан кийинки Чүй областы келатат, андан кийинки Талас областы келатат. Сүкөй областы Салбурун федерация
Kızıktın barın görse mına uşul paratqa çıkkan bizden bergençlerimiz körgözöt görse. Bergençiler, bizlerge turup bergenimizlerge çoğunlara açık bildiremiz. Emi, kiyinki, kızıklı görgözgönge, eldi tamşandırganга, önörge dayar bolup turuşuңuzdарды men suranam. Birinci yol bolup atpa Kırgızstan boyunça. Anan eң ошого азыр буйруганын агытабыз. Биринчи жолу катышып атасыздар. Бул фестивалде эле биринчи жол болуп атат да, бул республиканын деңгээлдечи. Майда немелерге катышып жүрөбүз, айыл немелерге, бирок мындай чоң фестивалдарга биринчи жолу келип атабыз да. Бул бүркүт 6 жыл болду мен менен жүргөн. Буга чейин 3 бүркүт кармагам, башка бир 10 жылдан ашып калды окшойт. Анан ушул менде постоянно 6 жыл. Мындан башка да бүркүттөрүңүз барбы? Үйдө да бүркүтүм бар, аны үйрөтүп атабыз. Ошо аты Оймок. 6 жаш болду. Абдрахманов Турарбек мен бала кезектен келатам эметипчи. Тайганды кайда? Бала кезектен кармап келатам да, бери 60-жылдан бери. Анан ушундай фестивалдарга катышып жүрөсүзбү? Кескестен катышып. Тайганыңыз негизи бир карышкырга, түлкүгө, коёнго салып көрдүңүзбү? Салынып жүрөт. Карышкыр алабыз. Коян алабыз, түлкү алабыз, чөө алабыз, ар кандай да. Бүгүнкү фестивалда тайган кайсыга салынган атат? Карышкырга салып көрөйүн деп атам. Биринчи жолу Биринчи жолу келгеним да. Сизде эми кандай ишеним болуп атат? Кандай баягы итке ишенебиз да. Tap ışıktırат eken. Mana, gördüңүздөрбү? Кол чаап коюңуздар, Арбай Булан, Тоң району. 1 жашта завода Жунушев Жакшыбек. Жакшылык уулу Жалил кушту коёнго кое берди. Осмонканов Азамат кушун коёнго кое берди. Рахмат.
Өнөр Кыргоолго. Кетти Кыргоол. Кыргоолду Шайын Оодарды Бейшебеков Нурсейит Бакаята району өзгөрүш айылынан болду. Көккуш менен Жабуев Элдияр Ысыккөл районунан Карабай айылынан куштун аты жөн эле куш, жашы бир түлөк, коёнго. Коёнду көрүп атасыңар. Азыр Элдияр коён кетти. Азыр Аралканов Айбек көгүчкөнгө кушун кое берет. Кетти. Көгүчкөндө. Жакшы кушка жаман куш табы менен теңелет дегендей, айрым ителги куштар өзүнүн алгырлыгы табы менен коён көгүчкөндөрдү бир эле көрүнүштөн алса, айрымдары тапка анча кирелек болгондуктанбы тетир учуп кеткендери да күйөрмандардын бүйүрүн кызытып жатты. Сагыналиев Нурсултан Ысыккөл району Карабай айылынан кушу 1 жашта коёнго кой берди. Көрдүңөрбү? Коён жакшы эле резкий поворот берейин деди эле. Кырыспаев Абунур Ысыккөл району 1 жашта бир түлөк коёнго салат. Мусаев Фархат. Başka bir önüm kuş alıp gitti. Çağrı. Ne yaparsan yaptın. Tanıbay kuşay. Bu jaşoğu toygan koyan turbay. Karoy Ысыккөл rayonundan Jalil. Hey, emne uşunday çürkagan koyonlar Kırgızstanda var mı? Var eken va, mına. Bu foto. Молодец. Salburun Federasyasının müçösü Белек Алтынбек. Кетти. Мына далга деп коет экен, момун азыр көрөбүз. Бизде бүркүттү чоң аталар салыптыр. Ата-бабадан келген салыптыр. Анан кийин өзүбүз чоңойтуп үйрөтүп алдык. Ушундай салбурундарга барабыз. Мен өзүбүздүн биздин азартыбыз да. Мусуз мисалы мен неме кыла албайм да көп. Муну багыш деле. Ушунду жайып койсунчу. Багыш деле кыйын мунучу. Шерманбетов Кадырдин Тоң району Оймок деген ой кетти көрдүңөр. Оймоктун келатканын карагыла. Мына момуну чырга дейт. Оймок деген бүркүт болду. 6 жашта экен. 6 жашта. Бул жапайы мындай жаратылышта башкача аңуулоо башкача болот. Алыстан салып өзүнүн алгырлыгы, учкулдугу болот. Ал бул кичинекей стадиондон элге көрсүн, мындай показательный эле кылып көрсөтүп бердик, мындай кыска кылып. А так бунун кызыгы ошол жапайы мындай талаага охотого чыкканда, ууга аңуулап чыкканда ошондо кызык өтө күчтүү болот.
Кыргызстан тоолуу өлкө болгондуктан бир гана тайгандар жердин катаал шартына, кычыраган суугуна чыдамдуу болушуп, көп учурда ачка деле жүрө беришет. Тайгандын дагы бир артыкчылыгы коркпогондугу. Мисалы башка иттер карышкырдын терисинен коркуп, ал турсун жыты келгенде куйругун кырчып жашынып калат. Ал эми тайгандар коркпой, тартынбай барып карышкырга кол салышат. Карышкырлар дагы кыраан тайган бар жерге жолой алышпайт. Ошондуктан кыргыздардын илгертен кыраан тайганды аздектеп калгандыгынын бир себеби да мына ушундан. Ал эми кийинки оюн тайган агытуу. Биринчи тайганчылардан мен болгомда бүт ушу чүй боорундагы тараган тайгандар границалаш бу казактын боордошторубуз бүт бизден алган күчүктөрдүн баары. Бияка жарай тургандарынан үчөөнү алып келгем. Анан бүгүн салдыңызбы тайгандарыңызды? Салдык, Кудайга шүгүр. Жаңа эле өзүңөр күбө болдуңар, ушу биринчи келди. Кууп жетип элдин алдында чыштайды да, чырганы. Өткөндө да 16-сында биринчи келген. Ушу 1 жаштан жаңа ашты да, ушу. Тии Алмустактан бери келаткан тайгандын балдары булар. Өткөндө таластан Карышкырдан биринчиликти алды да. Ошон үчүн Карышкырга салайын деп келдим. Тазагандуу тайгандар. Тазагандуу. Тигерки атаман калган тайгандар. Кем өзүңөр көрүп атасыңар, ортодо Карышкыр, нака Карышкыр. Ортого байланды. Азыр тайгандар тиякта деле өрүп турганын көрүп атасыңар. Карышкырды сезип көрүп жылынып атышат. Сүймөнәлиев, Азамат Аламүжүн району Кызыл Бирлик айылынан тайгандын аты Долу. Каныбек Аламүжүн району Караш деген тайган менен. Өмүракунов Акылтай Өлтөр айылы. Болду. Антаев Талас. Азыр Акунов Азаматтын кийинки тайганын чакыралы. Кайбер. Болду. Охото, мында бар экен я. Мына чагыл ушу кара тайганды салсаңар болмок экен. Актөш менен койбер. Мыктыган. Папаев Замир болду. Биринчи айткан эле барып албады. Мен да өзүм артта калып калдым да көрө албай калдым. Бары эле көтөрүп чаап эле жана кекиртектен алган ушу тайганда. Биринчи жолу барганчы албадыбы? Ушу тайган аты Актөш, 4 жашта. Айылда Карышкырга салынып жүрөт. Такай. Бул азыр 3-чү барчын деп коет, 8 жашта. Мындай бүркүттөрдүн жашы менен санаганда 3-чү барчын деп коет. Көпчүлүк эле Карышкыр алып атат. Былтыр Таласта Карышкыр алды, фестиваль. Чыңгыз Айтбаттын туулган күнүнө карата өткөрүштү. Сонор деген фестиваль. Андан да Карышкыр алды. Алаңала Карышкырга. Анан бүгүн да ошол Карышкырга салайын деп турам. Дай сактай көр, мага кел тамам. Нуртай. Карышкыр албайсың.
Жақсы, керемет. Али, ой, тұмшықтан алдай сразу. Қарачы, чапчығанда қой өрмейді да, бұларчы. Бул ынтымак фестивалында улуттук оюндардан сырткары ыр күүлөр жаңырып, таза кандуу жорголордун жарышы жыйынтыктады. Birinci bilen 9. Atan Gül 2. numarındaki bu Karakuş Yesi Eşim Kulu. Atan Gül 4. bilen 6. numarındaki İnka. Aktrisa gele tatmadı. Eki yaşta İngeni atay oldu şampiyon. Ben birinci geldim o at bineni. Kaç yaşından beri at biniyorsun? Жаңышtet baştan ben de minelek bolmuşum. Ben jorgo salışka birinci çıktım. Neden birinci geldin ya? Келечекте ушул дүйнө элдерин чакырып ушул баягы кыргыздын ким экенин көргөзөлү деген ушундай бир чоң бир мындай салтанаттар бар да. Кудай буюрса бул ошол элди бир эң биринчиден ынтымакка, элдин ошол баягы өзүнүн касиетин жууруп, ошол кыргызды кыргыз кылганга ушундай бир чоң бир мындай бир үлгү болот деп ишенем да. Болсо ушул фестивалда ошол өзүбүздүн ким экенибизди көргөзсөбүз деп атабыз. Ушул фестивал аркылуу кыргыздын ким экенин көрдүңбү? Ошол кыргыздын ошол жөнөкөй эле бир маданияты, ошол меймандостугу, сый сыпаты, жана ошол көрүм жаныбар аркылуу ошол кыргыздын кыргыз элинин улуулугун, кыргыз элинин даанышмандыгын, ошол кыргыздын ушунчалык адамдык касиеттерди кармап жүргөн эл экенин ошол башка элдерде көрүп, ушул биздин элдин мындай тааныса деген мындай эмелер бар да. Ошол жерде ошондой пландар бар бизде. Санат Кумай Федерациясы мүнүшкөрлүккө, тайганчылыкка кызыгып, бул өнөрдү калайык калк колдогондугунан улам ынтымак фестивалын өткөрүп жатышат. Фестивалдын түпкү максаты элди тынчтыкка үндөп, ынтымакка, биримдикке чакыруу, улуттук аң сезимин ойготуп, элибиздин келечектүү, түпкүлүктүү касиетин сактоо менен асыл тукум тайгандарды, куштарды таптап, мергенчилик, мүнүшкөрлүк, тайганчылык өнөрлөрүн өнүктүрүп, жалпы элге жайылтуу.